жайылып көмүктө иш алып барышыбыз зарыл. Бүгүнкү күндө Батыс Кент областынын аймагында мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышы менен райондук мамлекеттик администрацияларда, шаардык мэрияларда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында бардык мекеме ишканаларда иш кагаздары кыргыз тилинде жүргүзүлүүдө. Bundan sırtları Kırgız Respublikası'nın memleketlik dil jönündө mıyzamın Kırgız Respublikası'nın hükümetinin Kırgız Respublikası'nda 2021-25 yıllarda karata memleketlik dilde önüktürü til sayasatının ötündötü boyunca memleketlik programması bekitүү jönündögü 513 toksomun atkarığı alıp oblastlık bardıq rayon şaharlarda öndürüştük çoğuluşlar, konferensiya, kollega, seminarlar, жолугушуулар мамлекеттик тилде өткөрүлдү. Ошондой эле борбордук көчөлөрдө жайгашкан мамлекеттик ишканаларда, соода түйүндөрүндө жана башка объекттердин менчигинин түрүнө карабастан илинген көрнөк жанактардын мамлекеттик тилде жазылышы боюнча текшерүүлөр жүргүзүлдү. Мындан ары мамлекеттик тилде өнүктүрүү боюнча бир топ иштер алдыга турат деген ишенимиз чоң. Урматтуу жыйындын катышуучулары, барыбызга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаров улуттук нап жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Аталган жарлыкта мамлекеттик тилге жана тарыхый баалуулуктарга өзгөчө көңүл бурулушу керектигин айтылган. Тилибиз биздин улуттук байлыгыбыз, тилибиз бар үчүн биз улус, элбиз, эгемендүү мамлекетпиз. Биз эң оболу эне тилибизди өнүктүрүү үчүн эне тилибизди сүйлөп, эне тилибизде ойлонуп, күнүмдүк турмушубузда пайдаланышыбыз керек. Ал эми заман талабына жараша расмий жана чет тилдерди өздөштүрүү эне тилибиз менен эриш арка калып кетүү маанилүү. Анткени көп тил билүү келечек муунун дүйнө таанымын кеңейтүүдө, интеллектуалдык деңгээлин өстүрүүдө мааниси зор. Мамлекеттик тилибиздин түбөлүгү түз болсун. Урматтуу жыйындын катышуучулары, азыр мен бул жерде Бишкек шаарынан келген, ошону менен бирге областтарда кыргыз тили боюнча иштеген кызматкерлерди мен ушул жерге келген конокторду тааныштыра кетейин. Себеби бүгүнкү жыйыныбыз бир жарым саат, 2 саатка чейин узарат экен. Ошон үчүн баарыбыз бири-бирибизди таанып алалы. Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп саналат. Баарыңыздар таанысыздар Каныбек Осмоналиевичти. Бул дагы биздин кыргыз мамлекетинде өзгөчө киши, таанымал, жогорку кеңештин мурунку депутаттары болуп жүргөн. Баарыңыздар таанысыздар. Окенов Мирбек Турдубаевич, Улутсов компаниясынын директору. Ордуна Байелиев улан. Ордуна Байелиев Болотбекович келиптир. Так, кийинки киши Топаева Ставинская Батма Болоталиевна, Кыргызстес мамлекеттик мекемелеринин директору. Ушул кишилер негизги адамдар, калгандары менен сиздер таанышып аласыздар. Урматтуу коноктор, Өрүкзарлуу Баткен жерине куш келипсиздер. Анда эмесе, урматтуу жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев азыр сиздерге Баткен областында мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышы, мамлекеттик мекемелердин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүшүнүн абалы жана марттуу мамлекеттик кызматчысынын калыптандырууда мамлекеттик тилге көңүл буруу маселелери боюнча сиздерге маалымат берет. Аны эмесе Каныбек Осмоналиев сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу баткендик туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу Абдыкарим Карбекович. Бүгүн бизде абдан чоң милдет турат. Бул милдет өзүбүздүн мамлекеттик тилибиздин абалы, мамлекеттик тилибиздин жалпы эле биздин Кыргызстандагы орду өзү ушундай маселени коюп, анан кийин андай болуп атабыз, мындай болуп атабыз дегенин өзү бир топ оңтойсуз деп эсептейм. Анткени биздин мамлекетти түзгөн кыргыз эли негизги титулдук эл деп деле айткандан тартынбашыбыз керек. Атрибутиканын баардыгы кыргыз тилинде болушу, бул ал жошун талкууланбаш деле керек.
Тилекке каршы Советтер Союзунун учурунда башкача саясат жүргөн. Мына жерде мен көбүңүздөр тааныйт экенмин. Мугалимдер коллективге келип отурганы мен абдан кубантып атат. Мен өзүм мугалиммин, физика мугалими болуп, мектепте иштегенмин. Андан кийин тагдыр ушундай болду, илимге кириштик, саясатка кириштик дегенде ар кандай жолдорду басып өттүк. Абдыкарим Карбекович анын баардыгын айтты. Өзү негизи урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич маселени кандай коюп атат? Ал киши маселени ачык эле коюп атат. Ачык эле. Ошо 30 жылдан ашуун 1989 жылы СССРдин учурунда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статус алып, эбегейсиз зор кыйынчылыктар менен ал кезде эсиңиздердеби Камбаралы Бубулов, Медеткан Шеримкулов баштаган бир топ биздин алдыңкы адамдар айрыкча Камбаралы болуп эмгеген биз баса белгилеп айтышыбыз керек. Ошондо биринчи жолу статус алганбыз мамлекеттик тил деп. Мурун биз Советтер Союзунун учурунда Совет эли деген элге айланууга аракет кылганбыз. 15 республиканын немелери, Украин болобу, Казак болобу, Орус болобу, жаңы Совет эли деген ушундай бир улут түзүлөт деп. Ошондой татаалыктарды баягындай менен чыгып келгенден кийин кыргыз тилин өзүнчө тил кылып, ага статус көтөрүп, ал боюнча мыйзамдык кабылганын өзү абдан чоң эрдик болчу. Эми убакыт өттү, бирок дагы эле ачык эле туугандар катары эле сүйлөшө турган болсок, дагы эле биздин кыргыз тилибиз өзүнүн татыктуу ордун толугу менен мындай таба албай келет. Мен эми жалпы Кыргызстан боюнча айтып атам. Бирок ар бир облустун өзүнүн көрсөткүчтөрү бар. Мен ачык эле айтып коеюн, урматтуу Абдыкарим Карбекович, Баткендин бул жаатта көрүнүш эмеси көрсөткүчтөр абдан жакшы. Башка маселе сабат жөнүндө сөз болуп атат. Андан кийин биздин балдарыбыздын тили кайсы тилде чыгып атат. Ушундай да суроону коюшка туура келип атат кийинки учурларда. Кичинекей мультиктерди көрүп алып, орусча чыгып атабы, корейче чыгып атабы, же дагы башкача чыгып атабы, өзбек тилинде чыгып атабы, тажик тилинде чыгып атабы, мындай маселе дагы бар. Ошон үчүн азыр тил саясаты абдан башкача жол менен кетип атат. Мага монитор жакшы көрүнбөй атат. Тиги жагы көрүп. Бул жер бир аз буруп койгулачы бери. Биз бир аз презентация даярдап келдик. Мурдагы күнү Жалал Абадта болдук. Көчө Ошто болдук. Анакей бүгүн эми Баткенде болуп атабыз. Мен абалдар боюнча маалымат берип коеюн, анан кийин суроо жооптор болсо өзүңүздөр эмне кылсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, бүгүн ушул өргүз арылуу Баткен шаарыбызда мамлекеттик тил саясаты жана нарк аттуу облустук жыйында чогулуп отурабыз сиздер менен. Баткен областында мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышы, мамлекеттик мекемелердин иш кагыздарын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүнүн абалы жана нарктуу мамлекеттик кызматчыны калыптандырууда мамлекеттик тилге көңүл буруу маселелери боюнча сөз боло тургандыгын баса белгилөө менен баарыңыздарга ийгилик каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Биринчи слайдты берип койгулачы. Бул аталган жыйын ошол слайдта мамлекеттик органдарда мамлекеттик тилдин колдонулушу жана абалы жөнүндө Абдыкарим Карбекович баса белгилеп айтты. Министрлер кабинетинин атайын протокол тапшырмасы болгон экен 30 апрелде. Мен жумушка 10 майда кирдим. Ошол протокол тапшырмасына ылайык бардык Кыргызстандагы министрликтер болобу, регионалдык бийликтер болобу, бардыгы 1 сентябрга чейин 30 августка чейин иш кагаздарын толугу менен мамлекеттик тилге өткөрүү маселеси коюлган экен. Андан кийин президенттин дагы бир атактуу жарлыгы чыкты. Азырынча ал уюштуруу эмелерин өтүп атат. Министрлер кабинетинин атайын токтому чыгат. Ошондо дагы сиздерге келет, айрыкча интеллигенция, Баткен интеллигенциясы буга кол кабыш кыласыздар деп ойлойбуз. Ошондуктан мен башында эле айтайын, улуттук нар жөнүндө мен учкай эле айтып өтөм. Биздин ошол ведомствого, биздин комиссияга чейжеси бар жерлерин гана. Чында кече Ошто мурдагы күнү Жалал Абадта ошондой суроолор болду. Улуттук нар антели, мынтели. Ал боюнча өзүнчө иш чаралар болот. Абдыкарим Карбекович. Биз ошол улуттук нардын контекстинде мамлекеттик тилдин ролу кандай болот? Ошол жөнүндө гана айтам. Мамлекеттик тил, мамлекеттин башкы белгилеринин бири катары мыйзамдуу таанылган.
белгилүү өлкө аймагында бүткүл расмий жана бейрасмий деңгээлдеги мамлекеттик коомдук иштер милдеттүү түрдө жүргүзүлүүчү, калкынын басымдуу бөлүгүнүн эне тили жана пикир алышуу каражат катары турмуштун бардык чөйрөлөрүн пайдаланган негизги тил болуп эсептелет. Ошентсе дагы Кыргызстандагы тил саясатында мамлекет тилди өнүктүрүү маселеси абдан курч бойдон калууда. Анын нелер курч, кайерine көңүл бурулат, азыр муну презентацияда ачууга аракет кылайын. Эгемендик жылдары мамлекет тилди колдоо боюнча жигердүү күч аракеттер жумшалганына карабастан, азыркы мезгилде кыргыз тилин колдонуусунун чөйрөсүн кеңейтүүдө биринчи кезекте мамлекеттик башкаруу иш кагыздарын жүргүзүү жана кесиптик коммуникация чөйрөсүндө, ошондой эле жогорку билим берүү системасында кескин өзгөрүүлөр болбой жаткандыгы бизди азыр өкүндүрүп атат. Аны байкап эле келебиз. Кыргыз тили жашоонун сапатын жакшыртууга өбөлгө болуучу, башка айтканда талап кылынган ар кандай кесиптерге ээ болууга, үзүлсүз билим алууга түрткү болуучу чөйрөлөрдө жетишсиз колдонулуп жатат. Айрыкча жогорку окуу жайларында, кесиптик окуу жайларда жана башка. Бул жагдайлар тил саясат негизги багытын мамлекеттик тилди коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүндө толук жана кенен колдонууга, Кыргызстанда жашап жаткан этностордун тилдерин сактап калуу жана аларды окуу үйрөнүү, өнүктүрүүчү шарттарды түзүү менен аны бириктирүүчү ролун аткарууга жетишүүнү аныктоодо. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия былтыр 28-жылдагы жарлыгы менен ошол комиссия абдан чоң баягындай бир полномочияларды алган экен. Айтсак, бул комиссияга Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен терминологиялык комиссия, Кыргыз энциклопедиясы, Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси ушул биздин улуттук комиссиянын алдына бириккен. Бул жерде дагы бир топ моменттер бар. Уюштуруу иштери ушундай бир аз созулуп кеткен экен. Мисалы үчүн менин алдымда төрага катары бул багытта президенттин конкреттүү тапшырмасы бар. Бул документтерде негизинен мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүүнүн бир нече чаралары белгиленген. Ошол 2013-жыл 15-мартындагы 114-чү мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды мамлекеттик тилге окутуу жана иш кагаздарын жүргүзүүнү мамлекеттик тилге өткөрүү боюнча чаралар жөнүндө токтому болуп эсептелет. Вот ушул документ негизги документтердин бири. Ушуну аткаруу боюнча биздин комиссияда президенттин түздөн түз тапшырмасы менен президенттин администрациясынын, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин, жогорку кеңештин аппаратында, андан сырткары 8 мекемеде, анын ичинде Тышкы иштер министрлиги бар, Билим берүү министрлиги, Маданият министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги, Экономика министрлиги, Финансы министрлиги, Бишкек шаардын мэриясы, Бишкек шаардык кеңеши, 10 жогорку окуу жайы, Жалал Абад мамлекеттик университети, Ысык көл мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети, Улуттук университет, Агрардык университет, Медакадемия, ушундай мониторинг жүргүзүү иштери колго алынган экен. Мына бул жерде ошол тизме турат. Ушунун бардыгын мен келгенде негизинен мониторинг жүргүзүлгөн экен. Анан биздин активдүү ушундай аракетибиз менен жөн эле каттарды жөнөтүп коюп, анан бири-бирибизге ыраазычылык айтып коюп, баягындай бир локалдык эле маселелерди коюу, мисалы үчүн мен үчүн мындай бир жарамсыз болду дагы. Биз өзүбүз каттай баштадык. Мисалы үчүн мына бул жерде абдан бир чети кызыктуу, бир чети өкүнүчтүү статистиканы көрүп турасыздар. Алалы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, мына биринчи колонка. Жашыл түстө мамлекеттик тилдин үлүшү документтерде 27,3 көрүнүп аткан болсо, менде цифрада ушундай турат. Ал эми расмий тил 67,8. Биздин Билим берүү министрлигинде ушундай абал. Саламаттык сактоо министрлигинде андан да начар абал, 73% расмий тил. Өзүбүздүн тилибиз 22,3. Маданият министрлигинде бир топ жакшыраак эле көрүнүш бар, бирок баары бир мамлекеттик тилдин үлүшү аз.
Эми караңыздар, экономика жана коммерция министрлиги 89% расмий тилде келет экен каттардын баардыгы. Биз ал жерде ошо монитордун жыйынтыгын өткөрдүк дагы, ошол экономика жана коммерция министрлигинин жашаган иштерин канааттандырарлык эмес деп бүтүм чыгарып администрацияга жөнөттүк. Финансы министрлиги 78,6, Тышкы иштер министрлиги 88%, Бишкек шаарынын мэриясы 69% экен, Бишкек шаардык кеңеши 92% экен. Менен баягы өзүбүздүн мамлекет тилдин эмесин үлүшүн, эми көрсөткүчтөрүн айткандан да уялып атам, аны көрүп турасыздар. Вот ушундай дагы эле баягы стереотип бар да, баягы эски түшүнүк. Мисалы үчүн Баткенге министрликтен айталы, коммерция министрлигинен негизинен орус тилинде келет. Каттар. Каржы министрлигинен деле эми аракет кылып атышыптыр. Анан ушундай дагы бир түшүнүк пайда болуптур да. Орус тилинде келсе кат, болсо расмий тилде келсе, анда расмий тилде жооп беришибиз керек. Мамлекеттик тилде келсе, директивалык каттар, анда мамлекеттик тилде жооп бериш андай эмес. Аны эч кандай укуктук, нормативдик эмес деле жок. Бул жөн эле биздин баягы көнүп калган адатыбыз болуп атат да. Кыргыз тилинде жөнөтө берүүнүн эч кандай тоскоолдугу жок, урматтуу мекендештер. Мен сиздерге буну ушул сиздердин бийик трибунадан ачык эле айткым келип атат. Биз Ошто дагы айттык, Жалал абадта да айттык, эртең Нарынга барабыз, Нарында айтабыз. Биз өзүбүздүн абалыбызды өзүбүз кана жакшырта алабыз. Infodux деген фирма бар. Иш кагаздарын электрондук жүргүзүү боюнча. Бул фирманын маалыматына ылайык, орто эсеп менен буну мына эмеде эле көрсөтүп турат диаграмма. Айтмакчы, бул диаграмма жаңы эле диаграмма 2022 жылдын 1-кварталына карата жазылып турат, көрүп атасыздар. 7,1-ден 38%га чейин мамлекеттик тилдин үлүшү. Эми Бишкек шаары боюнча мен өзүнчө кеп кылбай эле коеюн. Аны барыңыздар көрдүңүздөр диаграммадан. Кийинки слайдты көрсөтсөңүздөр болот. Мына бул жерде Ысык көл, Жалал абад, Ош областарынын, Ош шаарынын мэриясынын абалдары. Мында деле мамлекеттик тилдин үлүшү абдан эле аз. Эми Баткен областы боюнча менин докладымдын негизги бөлүгү ушу Баткен областындагы тил жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча биз бул жерде иш кагаздарын пайыздык көрсөткүчтөрүн берип атабыз. Буну көрүп турасыздар. Мында Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө 70,9% экен мамлекет тил. Баткен шаарынын мэриясы 96,3%, Кызылкая шаарынын мэриясы 95,6%, Сүлүтү шаарынын мэриясы 99,1%. Бул ошол Infodux мамлекеттик фирмасынын берген маалыматтары. Эгерде андайымда корректиялар боло турган болсо, өзүңүздөр айтсаңыздар болот. Infodux жөнүндө мен айтып коеюн. Азыр бул өзү дагы өнүгүп атат, тынбай. Бул фирма президенттин өзүнүн жекече көзөмөл алдында турат. Бул фирманын ишмердүүлүгү. Бул жерде адам фактору деген болбойт. Аны кичине азайтып кой, буну кичине көбөйтүп кой деген момент болбойт. Мен сиздерге дагы бир нерсени айтып коеюн. Мисалы үчүн, Абдыкарим Карбекович, кабинетиңизден туруп эле областтардагы баардык ишканалардагы жүгүрүп аткан кагаздар кайсы тилде болуп атат, ал турсу сапаты кандай болуп атат, ошону көрө турган мүмкүнчүлүк аласыз 1-сентябрга чейин. Ошондой эле мүмкүнчүлүктү орун басарларыңыз алат, мекемелердин башчылары алат. Анан эң башкысы президенттин астында болот бул дагы. Бизде болот, ар бир министрликтерде болот. Вот ушундай эра, ушундай жаңы технология келе жатат. Монтип чогулуп алып, сиздердин да убакытты кетирип, биздин дагы баягындай убакытты кетирип, каржы кетирип, вот ошондой эмеден кетебиз дагы. Ошол өз отурган жерибизден эле аналитикалык иштерди жазсак боло берет. Иштин жакшыртышы боюнча онлайн режиминде бири-бирибизге баягындай усулдук жардамдарды көрсөтө берсек боло берет. Ал үчүн тил өзү, кыргыз тили, мамлекеттик тил өзү ошондой технологияга эгидир болуш керек. Ал жөнүндө мынакей улан уулубуз келиптир, Болотбекович, Бишкектен. Кече
тиги Улут Софттун директору өзү келди эле, бул иши орун басар болсо керек. Келип туруп азыр айтып берет, бир 5 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин технологияны. Биз кыргыз тилин интеллекттик, жасалма интеллекттин тилинде сүйлөтөлү деп атабыз. Мамлекеттик тилде, электрондук тилде сүйлөтөлү деп атабыз. Жаштарыбызга баарына ыңгайлуу болуш үчүн. Кийинки слайдты берип койгула. Мында 2022-жылга карата иш кагыздардын абалы негизинен Баткен облусу боюнча көрүнүп турат. Мында Баткен райондук мамлекеттик администрациясы, Лейлик, Кадамжай үчөөнүн үлүшүн көрүп турасыздар. 98 тиешелүү түрдө, 98, 17, 99. Абдан жакшы көрсөткүч. Эң башка маселе ушул көрсөткүчтүн сабаттуулугу. Ошол түзүлгөн каттардын, корреспонденциялардын, отчеттордун бардыгынын сабаттуулугунда болуп атат. Бирдейлигинде, ийкемдүүлүгүндө, керек болсо бардыгы бир унификацияланган адабий тилде болушу. Кептин баары ошондо болуп атат. Ошол маселелер коюлуп атат. Албетте сиздердин облустун алдына дагы ошондой маселелер коюлуп жатат. Билим берүү министрлигинин өкүлү дагы келди бул жерде. Эгерде суроо болсо, ал киши менен дагы баарлашсаңыздар болот. Гүлнара Ибраимова көрүнүп койсоңуз элдерге. Билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тил секторунун башчысы, өзү базалык билими тилчи. Бул жерде мен дагы бир айтып кете турган нерсе, урматтуу кесиптештер, ошол 2003-жылдын 30 апрелинде кабыл алынган билим берүү жөнүндө мыйзам 6 беренеси толугу менен окутуунун тили жөнүндө ошого багышталган, ошого арналган. Мына жерде билим берүү уюмдарында тил саясаты Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана республикабыздын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат. Мамлекет ар бир жаранды мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарта негизги жалпы билим берүү мекемелери чейин мамлекеттик, расмий жана эл аралык тилдердин бирин үйрөнүш үчүн шарттар түзөт. Бул эме норма, бул конституциялык норма. Жана конституцияга киргизгенбиз. Мен да ошо конституциялык кеңешменин мүчөсү болгонмун. Мына жерде биз ары бери талашкан жобо болуп атат да. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Тиешелүү шарттар болсо, окутуу ошондой эле ар кандай башка тилде да жүргүзүлсө болот. Биз бул жобону алып коелу деп атабыз. Атайын записка даярдап атабыз. Анткени биздин көптөн бери, Совет Союзунан бери деле даже келген биздин эме салтка ылайык Кыргызстанда мектептер 4 тилде кабыл алынганда. Кыргыз тил мектеби бар, кыргыз тилинде, өзүбүздүн мамлекет тилде, орус тилде боюнча мектептер, өзбек тилинде, анан тажик тилинде мектептер. Ошону коррекция кылуу, кийинки учурларда тенденция каякта көздөй кетип атат. Мисалы үчүн өзбек, тажик класстары, мектептери ал турсун кыргыз мектептери менен аралашып аткан учурларды көп байкап атабыз. Ошондой статистикалык нерселер келип атат. Айрыкча Жалал Абад областында, Ош областында, сиздердин областтарда дагы, кече Кызылкыяда болду, ал жерде да ошондой экен. Кыргыз өзбек, кыргыз орус, анан өзбек орус мектептеринин пайда болгондугу, орус мектептеринин базасында. Бул дагы өзгөчө бир көңүл бурула турган нерсе болуп атат. Бирок ушулардын бардыгы, ушундай ары бери жылыштардын бардыгы мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн контекстинде гана болуш керек. Кече Ошто бир суроо беришти мугалимдер, Алай районунун Макаренко мектебинен. Эмне үчүн англис тилин көбөйтүүнүн далалаты менен кыргыз тилин жана адабиятын сааттарын азайтып атасыңар мектептерде деп. Ушундай бир эме кеткен экен да, бир баягындай туура эмес маалымат кеткен экен. Ага убагында министр өзү да жооп берген майда. Мен дагы айтып атам, эч кандай андай болгон эмес, болбойт дагы. Кыргыз тил жана адабият эмесинин предметинин бюджети эч убакта кыскарбайт, тескерисинче өсөт. Ошону могу жерде отурган мен кесиптештерим жакшы билип койсоңуздар. Албетте 3-чү тилди билүү да бул абдан маанилүү. Андан кийинки слайд барбы дагы? Бул биздин эмелерибиз го да эми. Анда кийинки одан мурунку слайдты эле коюп койгула. Мен бир топ экинчи эме боюнча урматтуу кесиптештер, жыйындын катышуучулары, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, улуттук нарк жөнүндөгү жарлыкка Саадан Нуркожоевич жакында эле кол койду.
Анда атайын мамлекеттик катчыга болгон тапшырма бар. Биринчи пункт боюнча, ошонун 4-чү пунктчасында ушу биздин кыргыз тил боюнча бар. Ал жерде момундай болгон, жазылган. Негизинен нарк, бул жөнөкөй тил менен айтканда, бул эми биздин өзүбүздүн оюбузду айтып коелу. Андан кийин тиги жерди дагы баса бергилеп айтабыз. Жөнөкөй тил менен айтканда, нарк бул кыргыз элинин улуттук менталитетин чагылдырып турган баалуулук, элдин нукура өзүнө гана таандык болгон колук мүнөзүнөн келип чыккан каада салтынын, ырым-жырым жөрөлгөлөрүнүн, ишениминин, таалим жана тарбиясынын таандык эрежелеринин жыйындысы. Вот ушундай аныктама берсек болобу? Мисалы үчүн мага абдан жагат ушундай аныктама. Дагы нарк кыргыздын кыргыз болмогонун маңызын чагылдырып турат. Ал жашоонун урунтуу жана күнүмдүк кыймылынын бардык учурларына ылайык келип чыккан жана анын эс түтүндө сакталган. Наркты билүүгө атайын илимдин кереги жок. Нарк ар бир кыргыз урпагына биологиялык жактан канына, жанына сиңип, урпактан урпакка берилип келе жаткан аң сезимдеги интуитивдүү түрдө берилүүчү жана кабыл шарттуулукка ээ. Наркты эс тартып калган бирөө жарымга атайын таңылууга мүмкүн эмес. Анткени ал генетикалык жактан тукум куучулукка, улуттук мүнөзгө ээ. Нарктын жашоонун ар бир учурунда тутушубуз керек. Анын негизги өзөгү кыргыз элинин элдик өзек чыгармачылыгынын жанрларында сакталуу жана жашоодо тынымсыз боймай билинбей колдонуп келе жаткандыгын баарыбыз сезип эле турабыз. Наркты сактоо ар бир адамдын өзүнөн, тагыраак айтканда, анын үй бүлөсүнөн башталат. Биринчи иретте үй бүлөдө ата-эненин балага жүрүм туруму эрежелерин өткөндөн тартып калыпка түшөт. Бала ата-энесин туурап ойлонот жана чоңоет. Бала уядан эмнени көрсө учканда ошону кылат. Ата-эненин балага болгон мээрими, мамилеси, камкордугу жана таалим тарбиясы анын кийинки жашоосунун негизги жолун чаап берүүчү күн азыгы, багыты, тыйымы, насааты болуп саналат. Ал кийинки жашоосун ушул жолдо улантып жашап өтөт. Ата-эне балага болгон чексиз сүйүү, мээрим төгүү менен жашоонун нарктык кодун таанытуу мүмкүндүгүнө жана психологиялык жактан таасирлерге ээ. Өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөрчү, ушундай баалуулуктардын бардыгын ата-эне кыргыз ата-эне үй бүлөдө кыргыз тилинде айтпай башка тилде айтса, баалуулуктары кандай болот, жугумдуулугу кандай болот? Манас жөнүндө өзүнүн тилинде такыр башкача болот да, өзүбүздүн тилибизде айтса. Вот ошол 4-чү пунктчада жарлыкта ушул баса белгиленип турат. Ал жерде кызматкерлердин, мамлекеттик кызматкерлердин мамлекеттик тил менен айкалыштыра билүүсү, тилди айкалыштыра билүү өзүнүн кызматы аркылуу. Убагында Конфуций айткан экен ушундай баалуулукту. Убагында биздин эрага чейин 4-3 кылымдарда. Мына көрдүңүздөрбү? Ушунун баардыгы кайта келип отуруп, мынакей кайта эметип атат. Жаңыланып, кайта бизге жарыя болуп атат. Президенттин акыркы жарлыгынын күчү ушунда турат да. Чында нарктуулукту жоготуп алып эле, ар кандай улуттун эмесин, каада салтын, үрп адатын, алтырсын тилин бизге жарактуу болсо деле, жарактуу болбосо деле киргизип алып, анан ошону жайылтууга аракет кылганыбыздын өзү бери караганда эле жеңил ойлук болуп атпайбы? Вот ушундай түшүнүп атабыз биз нарктуулук боюнча жарлыктын негизги касиеттерин. Урматтуу мекендештер, мен өзүмдүн докладымдын аягында бир нече бизде сиздерге болгон сунуштарыбыз бар. Мен ошону окуп коеюн. Могул эмеде сунуштарыбыз жазылып турат. Көбүңүздөр балким окуй албай класстын бүтүрүүчүсүнө. Биз ошентип ойлочу элек, биздин муун айрыкча. Мынакей мен 11 жыл кыргыз тилин окудум, 11 жыл орус тилин окудум, өзүм жашап, иштеп, университетке окуп кетүүгө менде толук мүмкүнчүлүк бар деп. Тилекке каршы азыр андай болбой жатпайбы? Ал турсун бул жерде университеттин башчылары да отурса керек. Университетке келгенден кийин кайтадан кыргыз тилин окутуп, кайтадан орус тилин окутуп, сабактын бюджетине зыян келтирип, вот ошондой убаракерчилик менен алек болуп атпайбызбы? Ошон үчүн президенттин указы жана мамлекеттик тилдин азыр катуу талап менен коюлуп атышы биринчи кезекте билим берүү системасына тиешелүү. Биринчи кезекте билим берүү системасына тиешелүү. Мен муну кайталап айтам. Албетте биз бул багытта иштерди жүргүзөбүз. Кээ бир
rayonduk, şaардык билим берүү бөлүмдөрүндө, башкармалыктарында эмдигиче орус тилинде, расмий тилде гана жүргүзгөн учурлар болуп атыптыр. Bir шаарда эки тилде убараланып буйрук чыгарышат экен. Баланчага айталы эмгек өргүсү берилсин. Ошону эле расмий тилде кайталап атат. Бунун эмне зарылчылыгы бар? Ал жерде 99% кыргыздар жашайт. Мына көрдүңүздөр, баягы эски ишчери ачып дагы эле калып атат. Мен эми ошол эмени окуп коеюн, ошо менен докладым аягына чыгып келе жатат. Биринчи кезекте урматтуу кесиптештер, урматтуу баткендик бир боорлорум, мекемелерде ушул 30 апрелдеги 2022 жылдын 30 апрелиндеги мамлекеттик органдарда мамлекеттик тилдин колдонулушу жана абалы жөнүндө протокол тапшырмасынын өз убагында аткарылышын камсыз кылуу. Ар бир жетекчиге бул сөз болуш керек, анткени министрлер кабинетинин атайын отуруму болот бул маселе боюнча. Андан кийин 22 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы боюнча облустук, райондук, шаардык коллегияларда кароо маселеси сунуш кылынат. Мекемелерде жана уюмдарда, айрыкча калктык тейлөө пункттарында жарандардын суроо талабына ылайык берилүүчү документтер, бланктар, эң эле жөнөкөй каражаттык бланктар банктарда, ооруканаларда жана башка социалдык мекемелерде ушу расмий түрдө келе жатат да, басымдуу көпчүлүгү. Ушуну мамлекет тилдеги билүүлөрүн тез арада даярдап, жайылтууну, калктын тил маданиятынын деңгээлин көтөрүү боюнча иш-чараларды ишке ашыруу. Андан кийин мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин сүйлөө маданиятын жогорулатуу. Ал убакыт чагына келди, туугандар. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы тил маданиятынын деңгээлин жогорулатууну, ошондой эле адабий тилдин нормаларын сакталыш үчүн жоопкерчиликти күчөтүү. Мамлекеттик тилди жалпы адамзаттык жана улуттук баалуу катары аздектөөгө тарбиялоо. Мамлекеттик тилдин улуттар аралык карым-катыштардын тил катарында бириктирүүчү ролун пропагандалоо. Ушул жерде дагы туура эмес түшүндүрүүлөр болуп атат. Ооба, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда эки мыйзам бар. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам бар, 1989 жылы кабыл алынган, анан кийин 2000 жылы кабыл алынган расмий тил жөнүндө мыйзам бар. Биринчи мыйзамда бул функция бүдөмүк жазылган. Эми ал кезде абал ошондой болчу, бирок андан кийин деле өзгөртүүлөрдү киргизсек болчу экен. Бирок биз учурларды колдон чыгарып келгенбиз. Ал эми расмий тил жөнүндө мыйзамдарда мен расмий тилдеги ошо нормасын айтайын. Расмий тилде официальный язык является языком межнационального общения деп жазылган. А мамлекеттик тил эмне үчүн андай болбош керек? Мамлекеттик тил биринчи ошол укугга ээ болуш керек да. Ошол милдетти аткарыш керек да. Кандай дейсиздер? Биз ушуну азыр жаңы мыйзамдын долбоорун түзүп атабыз, ал конституциялык деп аталат. Ошого дагы активдүү катышып берсеңиздер, мен ойлойм, жогорку кеңеш колдосо керек бул норманы. Андан орус тили кем деле кетпейт, башка деле болбойт. Принцип эң эле жөнөкөй болуш керек. Биз кыргыз тилибизди башка тилдердин абалын кемсинтүү менен, жоготуу менен көтөрөбүз деген оюбуз жок. Biz Kırgız tilibizdi özünün yolu menen gana götürüyoruz. Mamleket tildi degen mildetimiz, ukubuz da var. Kırgız tilini saktap, yaşao turmuşubuzga kеңири жана терең киргизүүдө балдарыбызга кыргыз адабиятын, кыргыз маданиятын, кыргыздын нарк нерселерин жеткирүүдө ар бир ата эненин жоопкерчилигин көтөрүү менен үй бүлөдө тил маданият кайра калыбына келтирүү. Элдин көкүрөгүнө уйган улуттук нартуулукту кайра калыбына келтирүүнүн зарылчылыгы. Отуша окшогон ушундай сунуштарды сиздерге берип жатабыз. Бирок жогоруда айтылган улут иштерге карабастан мамлекеттик тилди өндүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча маселелер дагы да болсо абдан арбын. Ошон үчүн эсибизге келели, тилибизди көтөрөлү, улутубузду көтөрөлү. Улуттук тилибизди көтөрүү, улуттук намызыбызды, беделибизди көтөрүүгө барабар. Тилибизди тепсегендик, рухубузду тепсегенге тете. Рухубузду тепсөө, ага жаа тартканга барабар. Эртеңки күнү Айтматовдун жоламаныча энесине жаа тарткан маңкурттан эч кимге, эч бир улутка кереги жок. Сөзүмдүн акырында мамлекеттик тилибизге мамиле жасоодо баарыбыз үлгү көрсөтүп, улуттук наркыбызды, маданиятыбызды, улуттук жан дүйнө баалыктарын аздектеп, сыйлап, анын өнүгүшүнө салым кошууга баарыңыздарды чакырам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Менин докладым бүттү.
Саламатсыңар, менин атым Улан Байалиев Луцов компаниясында IT адис болуп иштейм. Бул жак. Луцов компаниясында IT адиси болуп иштейм. Ошо биздин компанияда кыргыз тил боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат, ошо урматтуу жыйындын катышуучулары, мага 5 мүнөт берилген. Ошо 5 мүнөттү бат-бат колдонуп силерге кыскача биздин кылган жумуштарыбыз жөнүндө маалымат берейин деп атканмын. Биринчиден, мен дагы өзүм орус мектебинде окуп кичине кыйналып атам, анан кыргызчанын өзүн дагы жакшы билбейм. Бул жактагы сүрөт ошо аттын ар кандай нерселер, сөздөрдү мен да билбеген үчүн бул жакка ошондой бир слайд койгонбуз. Биз дагы кыргыз тилин өнүктүрүүбүз зарыл деп билбеген, жакшы колдонбогонубуздан. Эми биздин кылган иштерибиз жөнүндө айткандан мурда азыркы доордун смарт доору болгонун элестете кетейин. Ошол эле заманда биздин колдонуп аткан телефондор, биздин колдонуп аткан телевизорлор, сааттар баары смарт болуп эсептелет. Ошондуктан бирок ал жерде кыргыз тили жок, билесиздер, башка тилде, англис тилде, орус тилде колдонобуз. Мисалы, ошол эле телефонду айтып атканда, эгерде кааласаңыз окей Google деп сүйлөй аласыз, бирок мейли Google деп сүйлөсөңүз ал сизди түшүнбөйт. Же болбосо Google'га мага поставь мне будильник десеңиз түшүнөт, бирок кыргызча айтсаңыз түшүнбөйт. Бул смарт доордун ичинде башкача байланыш түрлөрү бар. Эми үн менен байланыш бар, текст менен байланыш бар, видео менен байланыш бар. Ошонун баарын элге, кыргыз эли үчүн жакшы колдонуш үчүн биз кандай жумуштар аткарып аткандарыбыз жөнүндө сөз айтып кетейин. Биринчиден, биз ошо смарт доорунда тил менен же үндү колдонуп, биздин ошо колдонуп аткан аппараттарды кыргыз тили менен башкарууну максат кылганбыз. Бирок аны максат кылгандан кийин биздин жумуштарыбыз башка багыт, анан башка этап, прогресс болуп, бир канча жумуштарды кыла баштадык. Бунун ичинде биринчиси текстти үнгө айландыруу. Бул сиз кыргызча текстти компьютерга жазганда аны сизге кыргызча сүйлөп берет. Экинчиден, үндү текстке айландыруу. Бул сиз аны кыргызча сүйлөп берсеңиз, аны кыргызча текст кылып айландырып берет. Үчүнчүсү тексттин семантикалык анализи. Бул деген тексттин кыргызча түшүнүгү боюнча текстте эмне жөнүндө сүйлөп атканы. Төртүнчүсү тексттин синтези. Эми бул жакта балким түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Бул нерселер эмне дегенде, мисалы, бул жакта укук коргоо органдарынын мүчөлөрү отурат окшойт. Мисалы, үндү текстти айландыруу дегенде
мисалы бир нерсени укканда ошонун транскрипциясын чыгарыш үчүн колдонушу мүмкүн. Тексттин семантикалык анализи дегенде ошол эле бир колуңузда бир текст болсо, эгерде ал тексттин ичинде бирөө кандай эмне ниетте текст эмне жөнүндө сүйлөп атса, ошону түшүнүшүңүз мүмкүн. Мисалы бир адамдын ошону сүйлөп атканда кандай настроенияда сүйлөп атат, же болбосо бир адам ошону бир нерсени айтып берип атканда башка экинчи адамга балким кандай айтсам, башка мааниде сүйлөп, башка үстүн жаап сүйлөп, эми укук коргоо органдары үчүн айткан үчүн башка мааниде коррупционный бир действия кылып атабы деген мааниде ошону колдонсо болот. Эми төртүнчүсү тексттин синтези. Бул деген сиз бир адам ошо компьютерга бир нерсени айтып бер, же болбосо бир тексттин жыйынтыгын чыгарып бер дегенде ошону кыла билиш керек. Ошо төртүнчү этапта аткарылып атат. Эми бул кандай болуп атат деп ойлонушуңуз мүмкүн. Бул азыркы заманда жасалма интеллектте машинанын үйрөнүүсү деген принциби бар. Мурунку классикалык IT дүйнөсүндө биз ошо текстти анализ кылып, үндөрдү бири-бирине кошуп, же болбосо үндөрдү анализ кылып, аларды текстке айландырбайбыз. Бул деген азыркы заманда нейрондук тармактарды колдонуп, ошо жасалма интеллектке көп текст жана үндү берип, ошо нейрондук тармакты кыргызчаны түшүнгөнгө жана сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк беребиз. Мамлекеттик кызматкерлерден кандай бул системаны кандай колдонсо болот дегенде, биринчиден үн менен сиз бир текст жаздырышыңыз мүмкүн. Кол менен тергенге неме калбай калат, муктаждык калбай калат. Экинчиден бир документтерди жаздырып атканда каталарды оңдосо болот. Эмне дегенде, ал жакта жасалма интеллект сиздин кылган катаңызды мурунку үйрөнгөн тексттерден таап оңдоп кетсе болот. Төртүнчүсү көлөмдүү тексттерди кыскартуу. Үчүнчүсү көлөмдүү тексттерди кыскартуу. Бул мисалы сизге мамлекеттен бир указ же болбосо бир постановление келсе, ошо тексттерди кыскартып сизге түшүндүрүп бериши мүмкүн. Төртүнчүсү документ даярдоо. Бул жасалма интеллектти мурдатан үйрөтүп койсоңуз, эгерде ага кийинкиден айтсаңыз болот, мага ушул айылга ушундай арыз жазып бер дегенде, ошо арызды сизге цифровой ошо IT форматында даярдап берсе болот. Ошо азырынча мен ушундай бат неме кылып койдум. Мен кечирип коюңуздар, жакшы да болбой калды окшойт, кыргызчаны да жакшы сүйлөй албаганым да. Бирок өзүм жалпак билген тилим менен сүйлөп түшүндүргөнгө аракет кылдым. Рахмат чоң. Toplay Göstergesi Bakanlığı Orta Bizler dedi. Kırmızı son bir
Арыбаңыздар, урматтуу Каныбек Осмоналиевич, урматтуу Абдукарим Карбекович, ошондой эле ушул жыйындын катышуучулары. Урматтуу баткендик туугандар, ошол 4 жыл мурун 2018-жылы алгач биздин Кыргызтест мамлекеттик мекемебиздин биринчи иш сапары ушул Баткен жергесинен башталган. Бул биринчи мугалим, биринчи класс, биринчи сүйүү дегендей эле өмүр бою эсте калуучу нерсе. Андыктан ушу Баткен жергесинде элибизге болгон жакшылыктардын баарын каалайбыз. Санаңыздар тынч болсун, тынччылык болсун, ар бир үйдө бакубатчылык болсун, ар бир адамдын ушу ойлогон ой тилектери аткарылып, жакшылыктар көп болсун демекчимин. Урматтуу жыйындын катышуучулары, ошол биздин 18-жылы ушул Баткенден башталган тестибиз бүгүнкү күндө массалык түрдө бардык өлкөнүн бардык региондорунда жүрүп жатат. Аны сиздер жакшы билесиздер. Ошол 18-жылы биринчи жолу ушул жерге тестке келген адамдар ушул жерде болуш керек. Болбосо алар балким социалдык түйүндөрдө көрөр. Ошол биринчи келген тестте сиздер абдан коркуп, түйшөлүп, кандай болгон тест, кандайча эле биз электрондук нукта тапшырып калат элек деги эле компьютерди көрбөгөн, кармабаган, ноутбукту кармабаган да адамдар көп болчу ал убакта. Мамлекеттик кызматчылардын арасында да ушундай көрүнүштөр жыш эле. Ал эми андан бери сиздер да билип калдыңыздар, жылдан жылга иштеп атабы? Иштеп атабы? Ооба. Жылдан жылга тартип бекемделип, жылдан жылга талап күчтөндүрүлүп, сөзсүз мамлекеттик тилди билүү керек экендигин, Кыргыз тесттин тесттерин бир гана деңгээлде тапшырып коюп, ошо бойдон унутуп койбой, жылдан жылга өзүнүн ушундай билимин жогорулатып, жылдан жылга деңгээлди жогорулатып туруш керек экенин баарыңыздар баамдап билип калдыңыздар. Эми ошол тесттер биринчиден ошол 757 токтомдун негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын арасына кирди. Андан кийин 18-жылдан баштап мектеп окуучуларынын арасына кирди. Жана ошентип отуруп бүгүнкү күндө президентибиздин жеке колдоосу аркылуу жарандык маселелерди чечүүдө дагы жана ошондой эле илимий чөйрөгө да киргизилип жатат. Бул эмне дегенден кабар берет. Демек, кыргыз тилин бардык чөйрөлөрдө эч бир адамды четте калтырбай, кыргыз тилин мыкты үйрөнүп, ошол тилде жаза билип, сүйлөй билип, оюн эркин билдире алуу, оюн терең билдире алуу бул замандын талабы экенин айгинелеп турат. Эми аны айтпасак деле албетте өзүбүздүн эне тилибизди биз жетиштүү деңгээлде колдоно билишибиз керек, жаза билишибиз керек, сүйлөй билишибиз керек. Дал ошол көндүмдөрдү биздин Кыргыз тест системабыз камтыйт. Эми ошол 2017-жылы кабыл алган токтомдун негизинде башталган тесттер бүгүнкү күнү 53 миңден ашуун адамды өзүнө камтып, жерлерде жыш жүргүзүлүп келет. Атап айтсак, быйыл тилекке каршы ушул апрелде башталган тестти ушул Баткен жергесинде уланта албай калдык. Анткени баары тең бир кандайдыр бир себептер менен байланыштуу болот экен, ошо каржы маселеси убактылуу токтотулуп калды. Эми ушул кайрадан ушул маселе чечилсе, албетте башка облустарда, анын ичинде Баткен жергесинде дагы бул тесттер улантылмакчы. Сиздер бул көрүп аткандай, өзүңүздөр баамдасаңыздар болот, кайсы облустан канча адам биздин тестибизден өткөн экен, анын ичинде Баткендин орду кандай экен деп бул экрандан көрүп атасыздар. Ал эми биз болсо башкасын уланта берсеңиз, андагы башка. Ал эми биз болсо ошол 2017-жылдагы тестке басым жасайлы. Дал ошол 2017-жылы жогорку деңгээлде өткөрүлгөн тест бизге чоң ишке жол ачты. Ага чейин өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик кызматкерлер. Кантип эле биз ушул тестти тапшырып калалы, кантип эле ушул жөн эле талапка кирип калсын деп ишенбей жүрбөдүк баарыбыз эле. Мен айтсам кандайдыр бир фантазияны иштеп аткандай болуп да кабыл алгандар болду. Ал күнү мынакей реалдуулукка айланып атат, ал кадимки эле көрүнүшкө айланып атат. Ошондуктан бүгүн менин астымда сүйлөгөн жигиттин маалыматы да бүгүн кандайдыр бир
түшүнүксүз болуп атса, материал күндө келип калат. Материал технология да биздин жашообузга кирип калат. Ал эми биз улам өнүгүп туруубуз үчүн албетте өзүбүздүн дасыгыбызды улам жогорулатып, кайсы жерде иштебейли, ошол замандын талабына ийкемдүү болуп биз дагы куулуп турушубуз керек, дагы өзүбүзгө жаңы билимди сиңирип турушубуз керек. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү, тил саясатын өркүндөтүү боюнча 14-20 деген биринчи айлампадагы программанын ушул иши жыйынтыкталып, азыр андан кийинки айлампада жүрүп атабыз. 21-25 ушул 5 жылдын арасында эмне кылышыбыз керек жана быйыл сөзсүз эмне кылышыбыз керек. Ал ушул билим берүүнүн бардык баскычтарына кыргыз тилинин талаптарын киргизүү. Бул жаатта биз билим берүү министрлиги менен албетте тыгыз иштейбиз. Жана ушул жерде отурган биздин кесиптештер, мугалимдер, окутуучулар, сиздер менен да тыгыз иштейбиз. Анткени ошол тилди, нарк насилди кичинеден болсо дагы кадам-кадамы менен жакшы деген эмне, жаман деген эмне, кайсы ак, кайсы көк деп ошол бала бакчадан башташыбыз керек болуп турат. Албетте баары тең үй-бүлөдөн башталат деңизчи. Мен жалпы мындай коомдук, ушундай социалдык нерсени айтып атам. Ошол бала бакчага дагы кандай нукта киргизиш керек? Ошол нерсени кантип биринчи класста улантып кетиш керек? Канткенде биз ошол мектеп бүтүрүүчүсүнүн деңгээлин бирдей кылып алып чыгабыз. Бул чоң маселе чындыгында. Анткени бүгүнкү күндө жогорку окуу жайга келген бүтүрүүчүлөр Б1 деңгээлинде эмес, айрымы А1 деңгээлинде келип атат, айрымдары А2 деңгээлинде келип атат. Анан канткенде жождон 2 жылдын, 3 жылдын ичиндеги берилген сааттын чегинде алар 3-4 деңгээлди кантип эле ушундай өздөштүрүп кетет. Бул мүмкүн эмес. Андыктан ошол ырааты менен биринчи классты бүткөндө дебей эле коелук. Ошо башталгыч мектепти бүткөндө биринчи жолу тест өткөрүп, мунун деңгээли кандай экен? А1ге бул төп келдиби? Деп ушундай ишти ырааты менен жүргүзсөк, мугалимдер дагы кокуй. 5-чи класска барганда мен А2 деңгээлинен баштайт да менин балдарым. Менин балдарым А1де өздөштүрө элек деп. Алар ойлоп, окуучулар дагы жоопкерчиликтүү мамиле кылып баштайт эле. Ошентип отуруп, ортон класстарды бүткөндө А2 деңгээлин тастыктаган сертификат берсек, мектеп бүтүрүүчүсүлөрүнө аларга Б1деги сертификатты берсек, ал эми мындай ырааттуу иште албетте жогорку окуу жайында бир деңгээли көтөрүп, Б2 деңгээлинде, кесиптик деңгээлинде ошол мамлекеттик аттестациясы, ошол акыркы экзаменде тапшыруунун астында ошо сертификат менен кирип, анан кийин Б2 деңгээлин тастыктап, кесиптик мындай жолго түшүш керек болот. Эми кечеби мурдагы күнү болду беле, унутуп койдук, кече окшойт, Ош жергесинде болгон жыйында Ош мамлекеттик университетинин ректору чыгып, бул кыргыз тести кантип киргизип атканыбыз, деги эле пландарыбыз деп маалымат берип кетти. Ошол маалыматтан кийин мага улам телефон чалгандар көбөйдү. Кечинде дагы, бүгүн эртең менен дагы Батма Болзалиевна, эмне мындан ары Ош жергесиндеги, деги эле Ош облусунун бардык айылдарында, райондорунда алар ошо Ош мууга барып тапшырабы? Биз ушундай түшүндүк деген суроолорду берип атышат. Жок, урматтуу мекендештер, андай эмес. Ошол эле Ош мамлекеттик университетине биринчиден чоң ыраазычылык. Алар биринчиден болуп биздин тестти бардык жагынан карап, деңгээлдик талаптар менен таанышып, ошол деңгээлдик талаптардын негизинде окутууну баштап атышат дагы. Былтыр өздөрүнүн күчү менен ошо кирүү экзамендеринде дагы булар кандай деңгээлде кирип атышат биздин жогорку окуу жайга. Буларды канткенде биз Б2 деңгээлинде чыгарабыз деген суроолорго жооп алуу үчүн карашса, көбү араң эле А2 деңгээлинде билген бүтүрүүчүлөр болуп чыкты. Андан кийин ошол ишти ырааттуу алып барыш үчүн, ошол нерсени толугу менен кыргыз системасын ошол жогорку окуу жайдын программасына киргизиш үчүн ушундай жаңы ишти баштаган экен. Бул нерсе бардык облустарда, бардык жогорку окуу жайларда улантылышы керек. Сөзсүз, антпесе болбой калат. Бул мезгилдин талабы. Ал эми тест жаатында мамлекеттик тилди же расмий тилди билүү деңгээлин аныктоочу, баалоочу
ыйгарым укуктуу орган бул Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемеси. Бул биздин жобобузда көрсөтүлгөн. Жана демек сертификат берүү, ушундай сертификаттык тесттерди уюштуруу, жүргүзүү бир гана Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемеси аркылуу уюштурулат. Дагы Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемесинин сертификаты гана жанагындай жумушка кирүүгөбү, айтор бардык талап коюлган жерлерде иштейт. Ал эми кайсы жерде болбосун, кайсы облустта болбосун, ошол облустта жашаган адамдардын муктаждыгын ишке ашыруу, ошолорго жардам берүү, ошолорго тил курстарын уюштуруу, аларды баамдоо тестинен өткөрүп машыктыруу, бул чеги жок. Кайсы облус болсо деле, кайсы мамлекеттик ушундай мекеменин кызматкерлери кайрылбасын, аны уюштура бериш керек. Буга жол ачык. Ошону мен тактап айтып кетейин дедим. Эми урматтуу биздин конференцияга катышуучу биздин туугандар, ошол биздин Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемебиз азыр өзүңүздөр билгендей 757 токтомдун үстүндө иштеп атат, 279 токтомдун үстүндө иштеп атат бүтүрүүчүлөр арасында. Азыр айтып кеткендей эле илимий чөйрөгө да кирип атат, андан тышкары жарандык алуу маселелерине кирип атат. Ошол жерде айрым ушундай түшүнүксүз болуп калган жерлерди Каныбек Осмонович менен карап чыгып, президент аппаратына сунуш катары кат жазылып, кат жолдонду. Эми алардын баары тең убагында каралып, ошонун баары тең тартипке келсе, алардын баарын тең сиздер өзүңүздөрдүн жашоо турмушуңуздарда көрөсүздөр. Ал эми бүгүнкү күндө дагы бир чоң маселе бул бизге келген эмгек мигранттары. Алардын ичинде дагы ушундай бир тилди билүү жаатындагы иштерди жүргүзүп, алардын ичинде дагы ушундай тесттерди алып, аларды биздин тилибизди сыйлоого, үйрөнүүгө дагы түрткү беришибиз керек. Бул деги эле кыргыз тилибизди жайылтууга, ошону жалпы бүгүн агайыбыз айтып кеткендей бириктирүүчү ролун күчөтүү үчүн ушул жерде отурган жана деги эле Кыргызстандын ар бир жаранын салымы өтө маанилүү. Анткени биз башка улуттун өкүлдөрүнө чөйрө түзбөсөк, алар кыргызча кепти, туура формадагы сөздөрдү укпаса, канткенде алар үйрөнүш, же болбосо кечинде көрүп үйүнөн жатташабы? Тышка чыкса, ал колдонууда жок болсо, анын керектиги барбы деген дагы ойго келет. Андыктан кайсы жерде болбосок, коомдук жерде, социалдык ушундай тармактарда, эгерде башка улуттун өкүлү бизге кандайдыр бир суроо менен кайрылса, биз ушундай чыдамкайлыгыбызды көрсөтүп, сабырдуулугубузду көрсөтүп, бир нече ирет кайталоо аркылуу болсо дагы аларга ошо кыргыз тилин туура үйрөтүп, аларга да көмөк көрсөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн, коомдук унаага бирөө түшүп калса, башка улуттун өкүлү болсо, биз дароо эле проходите, присаживайтесь, садитесь деп айтабыз. А эгерде ошондо келиңиз, отуруңуз десе, 5 жолу ал келиңиз, отуруңуз деген сөздү уккан киши кулагына сиңип, албетте ал дагы түшүнө баштайт. Демек, биздин тилибиздин өнүгүүсү кимге керек? Бизге керек. Башка улуттун өкүлдөрү өздөрүнүн тилинин камын көрүшөт. Ал эми ошол тилибиздин туура, диалектиси жок, таза адабий тилде иштеп кетишүүсү бул биздин гана маселе. Ал эми Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемесинде ушул быйылкы жылды атайын мына кыргыз элинин наркын, насилин көтөрүү, ошону эстетүү, ошону биздин тилибизди төп келтирүү боюнча чоң иштер башталып жатат. Ушул нукта биздин тесттерибиз өзүңүздөр билгендей эле жазуу субтестинен, сүйлөө субтестинен берилген темалар, мисалы үчүн, адамды сөзүнөн тааны, адамдык касиет, адамдын көркү адеп, ак ойлоп адал иште, карынын кебин капка сал, ошондой эле адамгерчилик, намыскөйлүк, айкөлдүк, сабырдуулук деген ушундай түшүнүктөрдү чечмелеп берүү аркылуу атургай мындай дагы тема киргизип койдук. Карылар үйү деп. Бизге келген адамдар жөн эле мындай муну көрүп атам, бул ак экен, көк экен деп эле болгон нерсени гана айтып койбостон, ошонун жан дүйнөсүн ойготуп, ошонун ойлонуусун ойготуп, эмне кылып атам, кандай жашап атат, ушу тегереке айлана чөйрөгө дагы болгон көз карашын тереңдетишибиз керек болуп турат. Дагы ушундай жакшынакай темаларды коюп бердик. Демек, карылар үйү дегенде бизге келген адамдар, эмне үчүн алар ушундай күндөн күнгө саны көбөйүп атат? Эмне үчүн? Кандайча?
деген дагы нерселерге көңүл бурушу керек. Деги эле мамлекеттик кызматкер бул чындыгында башка жөнөкөй адамдарга, бизге кайрылган адамдарга үлгү көрсөтүүчү эң негизги адамдар. Биздин ошо мамлекеттик кызматчылардын деги эле айткан сөзүнөн, аткарган кызматынан, каш серпегенен дегендей эле ошонун баарында, ушунун баары тең башкаларга үлгү болуучу нерсе. Ал эми Чыңгыз Айтматов агайыбыз айткандай, ырматтуулук, мугалим бул босогодон башталат. Мугалим мына мен азыр сиздерди тарбиялатам деп кандайдыр бир ошо тарбиялык сөздү ушундай эме таңуулап, ушундай бир 5 мүнөт азыр мен сиздерди тарбиялайм деп анан баштабадан тарбиялабайт. Бул ошо босогондон аттагандан баштап эле ошо балага болгон мамилеси, ошолорго болгон ушундай бир берген айткан сөздөрү, берген жанагы мисалдары, кайсы бир жагдайды чечмелеп балдардын көзүн ачуусу ошо аркылуу албетте тарбиялана берет. Бирок тарбия албетте биздин үй бүлөдөн башталышы керек. Ошо тарбия менен окутуунун жуурулушуусу ошол адепти үйрөтүүгө алып келет. Андыктан сиздерге баарыңыздарга чың ден соолук каалайм. Деги эле алдыга коюлуп аткан талаптардын баарын биз бирге иштейли, бирге жасайлы, жана ошол тилдин өнүгүүсүнө дагы түрткү берүүчү нерселерди бирге иштеп чыгалы. Мына биздин Кыргыз тест мамлекеттик мекемесинде ошол тестти эле аткарып коюудан тышкары, ошо менен гана чектелбестен, жумуштан кийин жумуш убагында бир нерсени көркөмдүк же болбосо чыгармачылык нерселерди айкалыштырып иштөө мүмкүн эмес деп да койсок болот. Анткени эртеден кечке ошол негизги иш менен алектенебиз. Ал эми түштөн кийин, жумуштан кийин ушул дем алыш күндөрү алектенүүнүн үстүндө болуп, ошо биздин тилди үйрөнөн деген адамдарга мобилдик тиркеме иштеп чыктык, урматтуулар. Сиздер биздин Kyrgyztest.gov.kg сайтына кирсеңиздер, ошол жерде мобилдик тиркеме деп жазылып турат. Ошого кирсеңиздер, ичинде QR код деп коет. Азыр деген эң эле модалуу сөз болуп калды го. Мобилдик телефонуңуздарды алып барып эле ошону тартып алсаңыздар, дароо сиздердин телефонуңуздарга биздин мобилдик тиркеме жүктөлүп калат. Ал жакта эмне бар? Биринчиден тест тапшырып, ошону тестти аткарып машыгуу, ошо машыгуу аркылуу тилди үйрөнүү, ошондой эле сүйлөө кебин өркүндөтүү, жазуу көндүмүн өркүндөтүү, угуп түшүнө билүү, окуп түшүнө билүү, ошо бизде болгон бардык субтесттер боюнча тапшырмалар ошол жакта камтылган. Ал жактан ошо бул өзгөчө тилди жаңыдан өздөштүрүп аткан адамдарга эң баалуу нерсе. Ошондой эле мугалимдерге Кудай буйруса ушул сентябрга чейин чыгарып калабыз деген ниетибиз бар, максатыбыз бар. Мугалимдерге кандай белек катары десекпи, жардам катары десекпи, сөздүк колдомо, электрондук сөздүк колдомо иштеп жатабыз. Ал нерсени дагы ошол балким сабактабы, балким жеке бирөөгө сабак берүүдөбү колдонсо болот. Анын баарын сиздердин баамыңыздарга коебуз. Назар салганыңыздарга рахмат. Аман болуңуздар.
аны биз мындай үлгү катары албашыбыз керек. Эгерде өз тилин билбей туруп башка тилин билген бул маданияттылыкка да жатпайт да. Ошон үчүн кыргызда бир жакшы сөз бар, өз эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт дегендейчи. Бул маселе бар действительно. Ошондуктан урматтуу Каныбек Осмоналиевич, урматтуу коноктор, талкууга же ой пикир сиздер менен биз толугу менен аудитория сиздер менен макул. Ошон үчүн мен кийинки баяндоочуларга сөз бере берсем, уруксатыңыздар менен, анда эмесе Баткен мамлекеттик университетинин проректору Мурзалиева Аймактым Шороковна маалымат берет. Бул жогорку окуу жайлардагы мамлекеттик тилди колдонуусу боюнча. Сөз сизде. Каныбек Осмоналиевич, урматтуу Абдыкерим Каарбекович, урматтуу Бишкек шаарынан келген коноктор, урматтуу кыргыз калкым, ушул жыйындын катышуучулары. Мына сиздерди касиеттүү Өргүзарлуу жеринин жакындан жүзмө-жүз көрүшүп отурганыбызга биз аябай кубанычтабыз. Баткен областы Борбордон 1000 чакырым алыстыгына карабастан, мына территориялык өзгөчөлүгүнө Өзбекстан, Тажикстан менен чектеш экендигине карабастан, Баткен чөлкөмүнүн калкы кыргыз тилинде сүйлөйт деп баса белгилеп айтып, ошону менен сыймыктанып кете аламын. Мен кыскача Баткен мамлекеттик университетиндеги мамлекеттик тилдин абалы боюнча айтып кетсем, Баткен мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат, муниципалдык кызмат жөнүндө, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ишке ашыруу максатында иштер жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин системасын орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө токтомундагы нормаларына таянуу менен бардык окуу түзүмдүк бөлүмдөрүндө иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлүп, мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча директорлордун окуу жана мамлекеттик тил боюнча орун басарлары менен биргеликте иш алып барылат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 20 ноябрындагы 788 токтому, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 21 ноябрындагы 757 токтомуна ылайык Батмунун окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн профессордук окутуучулар курамы лекциялык, практикалык, лабораториялык сабактардын негизинен кыргыз тилинде өтөт. Дисциплиналар боюнча негизги билим берүү программалары, окуусулдук комплекстер, силабустар кыргыз тилинде түзүлгөн. Окутуучулар тарабынан кыргыз тилиндеги окуусулдук колдонмолор, окуу китептери иштелип чыгып, басмадан чыгарылып турат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011 жылдын 23 августунда 496 жана 2019 жылдын 30 декабрында 718 токтомдоруна ылайык мына жакынкы эле 2021-2022 жакын арада чыккан жарлыктардын алкагында иштерди алып барышат. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясат комиссиясынын Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинен жана башка мекеме уюмдардан келген каттарга кыргыз тилинде өз убагында жооп берилет. Бардык иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Баткен мамлекеттик университетинин окуу түзүмдүк бөлүмдөрүндө иш планда пландаштырылган иш-чаралар, акын жазуучулардын юбилейлик маарекелери, мамлекеттик тил күнүнө карата 1 айлык иш-чаралар өз учурунда кыргыз тилинде өткөрүлүп, Баткен борбордук медиа борбору, социалдык тармактар, Facebook, Instagram, YouTube аркылуу чагылдырылып турат. Алсак, январь, февраль, март айларында Баткен областындагы мекеме ишканаларда иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлерине, катчыларга, магистранттарга 6 сааттык көлөмдө иш кагаздар стили боюнча, апрель айында илимий стил боюнча магистранттарга, жаш илимпоздорго, аспиранттарга сабак семинарлар өтүлүп турат. Дүйнөлүк эне тил күнүнө карата тилди тилге, эне менен энени чаташтырбай өз-өзүнчө барктаган экөөнүн тең тазалыгын сактаган аттуу 1 айлык чоң иш-чара өткөрүлүп, анда Батмунун өздүк каражатынын эсебинен студенттерге колдоо максатында 20 000 сом өлчөмүндө акчалай жана көркөм адабий китептер, сыйлыктар берилип турат.
Алып жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата 1 айлык иш-чаралар уюштурулуп, улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларынын негизинде инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү, коомдун оңолуусу деген темада илимий практикалык конференциялар болду. Ага Бишкек шаарынан академик Сыртбай Жолдошев Мусаев келип катышып, өзүнүн баяндамалары менен кызуу талкуу болду. Окумуштуу Сыртбай Мусаев Жолдошевич менен Баткен чөлкөмүндөгү Кара Эгизе тоосундагы байыркы сүрөт жазмаларына илимий иликтөөлөр жүргүзүлүп, анын пландары иштелип, бүгүнкү күндө кызуу талкууда турат. Жазуучунун чыгармаларынын негизинде Түгөлбай Сыдыкбеков биздин замандын кишилери аттуу сахналаштырылган адаби кече өткөрүлүп, анда студенттер окуган чыгармаларынан үзүндүлөрдү кыргыз элинин каада салтын, нарк насилин, үрп адатын, адеп ахлакын, жашоо турмушун кеңири чагылдырып беришти. Май айында Батмунун башкы мекемесинде академик Сыртбай Мусаев сөз корунун байышына, тил маданиятынын калыптанышына өнөктөш бол деген чакырык менен ушул темада улутту улут кылган тил экендиги, аны аздектеп жайылтуу, мамлекеттик тилибиздин кадыр баркын көтөрүү өзүбүздүн колубузда экендиги жөнүндө лекция болду. Бишкек шаарынан Ишеналы Алрабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология илимдеринин доктору Кенжебаев Дайыр, тилдик чек-арасы эл аралык Кувейт университетинен филология илимдеринин кандидаты Дассен Хидирова, мамлекеттик тилдин өзгөчөлүктөрү жана баалуулуктары деген конок лекциялар уюштурулуп, ушул боюнча биздин окуу жайда байма-бай лекциялар да уюштурулуп турат. Университеттер аралыктагы мамлекеттик тилде байланыштар биздин университетте кеңири жайылган. Баткен мамлекеттик университетинде жергиликтүү акын жазуучуларыбыз менен жолугушуу кечелер уюштурулат. Элибизде өсөр эл өзүн өзү пир тутат деген ыйык жакшы накыл кептерибиз бар. Мына ошолордун негизинде биз жергиликтүү акын жазуучуларыбыздын чыгармаларынын негизинде курстук, дипломдук иштерди магистранттар тарабынан иликтей баштадык. 23 апрель дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата окуу түзүмдүк бөлүмдөрүндө чоң иш-чаралар өткөрүлүп, студенттерге жана окутуучуларга ушул акын жазуучуларыбыздын китептеринен белекке университеттин каржысынан берилип, тилди байытууда дагы өзүнчө рол ойноп келет. Батмунун борборлоштурулган китепканасында жана окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн китепканаларында уникалдуу китептердин көргөзмөсү, белгилүү инсандардын юбилейлерине карата көргөзмөлөр байма-бай уюштурулат. Университеттеги областтык жана республикалык деңгээлде иш-чаралар, жыйындар, конференциялар, семинарлар мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Ушуну менен катар бул нерселерди айтып коюу менен бирге биз мына учурдан пайдаланып, бул жерде жөнөкөй инсандар олтурган жок, бул жерде билим берүү тармагында иштегендер, бул жерде ар тармакта иштегендер инсандар отурат. Ошондуктан мен өзүбүздүн сунушубуздан бере кетмекчибиз. Баткен мамлекеттик тил саясий жактан да колдоого алынууга тийиш. Аябай чоң проблеманы көтөргөнсүздөр, бул проблеманы чечүүгө чын жүрөктөн биз дан тилектешпиз, өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деп элимдин атынан айтып кете аламын. Баткен областында ыйык жерлердин этимологиясын, тарыхын, уламыштарын топтоп, илимий академиялык жыйнак чыгарууну, диалектологиялык сөздүк түзүүнү, Баткен областынан чыккан тилчи, тарыхчы деги эле жалпы ар бир тармактын окумуштууларын, акын жазуучулардын башын бириктирип, Баткен областынын энциклопедиясын даярдап чыгарууну, Баткен чөлкөмүндөгү көнөрбөс мурастар, уникалдуу сүрөт жазмаларына илимий иликтөөлөрдү жүргүзүүнү, башка улуттун жарандарына мамлекеттик тилдин касиетин, улуулугун жеткирип, аны сыйлап, урматтоого үйрөтүү, башкача айтканда мамлекеттик тил борборуна ачууну. Башка улут ыңгайлашуу, жаңы дем, күч кубатка ээ болуу менен университетте мамлекеттик тилдин кадыр баркын көтөрүү учурдун талабы. Бул айты тармагында. Айты тармагы боюнча билимибизди өркүндөтүп, азыр мына Улан мырза баса белгилеп айтып өттү, билимибизди айты тармагы боюнча дагы жогорулатып, окуу усулдук колдонмолорду, окуу китептерди ар бир тармак боюнча биология, экономика, физика, кыскасы табигый илимдер болобу, гуманитардык илимдер болобу, бардык тармак боюнча жыйнактарды, китептерди, усулдук колдонмолорду чыгарууну сунуштайбыз.
Жыйынтыктап айтканда, Баткен мамлекеттик университетинин тилчи тарыхчы окумуштуулары тарабынан Баткен шаарындагы Кара Эгизе тоосунда уникалдуу, асыл, көөнөрбөс мурастарыбыз, сүрөт жазмаларына илимий иликтөөлөрдү жүргүзүү иштери колго алынууда. Бүгүнкү күндө университетте мамлекеттик тилди жайылтуу, өнүктүрүү үзгүлтүксүз иштер алып барылат. Калктын сабаттуулугуна, тилдин тазалыгына, тактыгына өзгөчө көңүл бурулат. Биздин Баткен мамлекеттик университетинде мамлекеттик тил биринчи орунда турат. Бардык иш кагаздарыбыз мамлекеттик тилде. Мындайча айтканда, биздин Баткен мамлекеттик университетибизде билимдин очогу болгондуктан, илимдин дагы жөнөкөй карапайым элдин дагы тили, жөнөкөй карапайымдын көксөөсү, мүдөөсү борборго адаби тилдин негизинде жеткирүүгө өзгөчө орунда турат деп баса белгилеп айтып кетем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат, сыймыгым дагын, сүйүнүчүм дагын, ыйым дагын, чегарамдагы ыйык туткан тилим бул эне тилим. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу президент, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Слайды берип койсоңуз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамдын архив тармагында аткарылышы боюнча кыскача маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Слайд даяр болгончо айта берейин анда. Урматтуу жыйындын катышуучулары, жалпыңыздар жакшы билесиздер. Мындан 33 жыл мурдун, тагыраак айтканда 89-жылы 23 сентябрда ушул мыйзам кабыл алынып, кыргыз тили мамлекеттик статуска ээ болгон. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албай тарыктан деп, биздин ата-бабаларыбыз айткандай, кыргыз тилге маани берүү бүгүнкү мына Кане Османович өзү да айтып өтүп кетти. Маани маңызы чоң болуп атат. Мыйзамдын 7-чи беренесинде көрсөтүлгөн мамлекеттик бийликтер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мекемелерде иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүсү зарыл деген атайын берене бар. Ушул беренеге ылайык бүгүнкү күндө биздин архив тармагыбызда иш кагаздар толук түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Ошону менен бирге ал мыйзам менен катар биз архив тармагы улуттук архив фонду жөнүндөгү мыйзамды дагы жетекчиликке алып иштеп келебиз. Архив ишинде кездетүүчү айрым аталыштар орусча, кыргызча сөздүк бар. Ошол сөздүктү дагы биз негизги өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө иштеп келебиз. Анан бүгүнкү күндө архив тармагында көптөгөн бизге жарандар тарабынан кайрылуулар болот. Токтомдорун жана башка иш кагаздарын издеген. Ошол жерде биз атайын келген жарандарга түшүнүктүү болуш үчүн баа ченемдерди кыргыз тилинде көп жерден так маалыматтарды алып кетишет. Мыйзамдын 24-чү беренесине ылайык мекеменин аталышы бүгүнкү күндө биздин областтык мамлекеттик архивде, райондук шаардык архивтерде кыргыз тилинде жазылып илинген. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Баткен областтык мамлекеттик архиви деп чоңкур жазылып койгонбуз. Мыйзамдын 7-чи главасынын 26-чы беренесинде
мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелери менен уюмдардын расмий мөөрлөрү жана бланктары мамлекеттик тилде жазылат деп көрсөтүлгөн талаптары бүгүнкү күндө бизде толук аткарылган. Биздин өзүбүздүн мамлекеттик архивде мөөрлөрүбүз, бланктар, күбөлүк жоболорубуз бардыгы кыргыз тилинде жазылган. Андан сырткары бүгүнкү күндө биздин архив тармагында 3 райондук, 2 шаардык, 1 областтык архив иштеп жатат. Ал жерде жалпысынан 58 кызматкер эмгектенет. Ошол 58 кызматкердин ичинен 2 башка улуттун өкүлдөрү бар. Тагыраак айтканда, бир татар улутунда, бир өзбек улутундагы биздин кызматкерлер эмгектенет. Мыйзам талабына 9-беренесине ылайык ошол биздин кызматкерлер кыргыз тилинде жаза да жана сүйлөй да билишет. Кыргыз тилин боюнча биз жылдын башында атайын иш-чара кабыл алып, ошол тилдин күнүнө карата атайын иш-чара кабыл алганбыз. Жыл ичинде ошол иш-чарага ылайык биздин иш-чаралар өтүп келет. Мамлекеттик архивдерде иш кагаздардын бардык түрлөрү, документтештирүү иштери, көргөзмөлөр, жәрмеңкелер кыргыз тилинде жүргүзүлүп келет. Негизинен бизде жана айткандай иш-чараларыбыз, негизги биздин буйруктарыбыз, кабыл алган ички буйруктарыбыз, өздүк курам боюнча кабыл алган буйруктар бардыгы биздин мамлекеттик тилинде жүргүзүлөт. Мыйзамдын 13-беренесине ылайык архивге кайрылган жарандарыбыздын суроо талаптарын аткарууда биз келген жарандарыбызга атайын арыз анкетасын даярдап койгонбуз. Келген жарандарыбыз ошол анкетаны кыргыз тилинде толтуруп беришет. Анан кайра жооп алганда архив тарабынан кыргыз тилинде ошол архивдик көчүрмөлөр берилип келет. Мыйзамдын 27-беренесине ылайык биздин бардык көрнөө маалыматтарыбыз, мунун ичинде кызматтык милдеттер, бөлүмдөрдүн жоболору, иш пландарыбыз, иштердин номенклатурасы, фонддордун тизмеси, архивдик документтерди кабыл алуу боюнча мекеме ишканалардын тизмеси, маалым каттар, профсоюз комитетинин көргөзмөлөрү, техникалык өрт боюнча эрежелер бардыгы бүгүнкү күндө кыргыз тилинде жазылып, көрүнөктүү жерлерге илинип коюлган. Андан сырткары биздин архивде эмгектенген өрнөктүү биздин ардагерлерибиз дагы ошол кишилер жөнүндө дагы маалыматтар кыргыз тилинде жазылып илинген. Ошону менен бирге биздин иш убактыбыз дагы канчада башталат, кайсы күндөрү иш болот, бул дагы кыргыз тилинде жазылып, имараттардын кире бериш жерине илинген. Андан сырткары мыйзамдын 11-беренесине ылайык биз окуу семинарларды да өткөрүп келебиз. Окуу семинарлар жана башка жыйындар, конференциялар дагы бардыгы ушу биздин мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Анан бүгүнкү күндө биздин областтык архивде 928 фонд, 189.423 сактоо бирдигиндеги документтер сактоодо турат. Анын негизги бөлүгү расмий тилде жүргүзүлгөн документтер түзөт. Тагыраак айтканда, иш кагаздардын 1993 жылга чейинки бөлүгү расмий тилде жүргүзүлгөн. Андан кийингиси негизинен мамлекеттик тилде жүргүзүлүп келет. Негизинен мыйзамды аткарууда кыргыз тилин жыл сайын мамлекеттик архивдерде 23-сентябрь тил күнүнө карата көрнөк жарнактарды биз элге көрүнүктүү жерге илип келебиз. Бул жерде Баткен областтык жана район шаардык архивдерде илинген көрнөк жарнактарды слайд түрүндө силерге көрсөтүп атам. Анан эми негизинен кыргыз тили боюнча мыйзам талаптары бүгүнкү күндө толук аткарылып атат. Мындан ары дагы биз ошол талаптарды толук аткарабыз. Анан биздин сунуш ушул тилдин мындан ары өнүк өсүшү үчүн, тилдин таасирин көтөрүү үчүн коомдук жайлардагы көрнөк жарнактарды мамлекеттик тилге жазууну көзөмөлгө алышыбыз керек, бул багытта иш алып барышыбыз керек. Анан тил сөздүгүн байытуунун үстүндө дагы иштешибиз керек деп ойлоймун. Тил улуттун баалуулугу деп бекер айтылбайт. Кыргыз тили эң байыркы тил. Ушул тилди биз сактап, өстүрүп, кийинки урпактарга калтырсак деген жакшы ойлор бар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.
ошондуктан сизден бир чоң өтүнүч ушу WhatsApp'ты үнүмдүү жана жазуу боюнча бүт кыргыз тилге бир программаларды жазып ушуну ишке ашырыш керек да. Анткени мына голосовой жазып атканда кээ бир телефондор, азыркы заманбап телефондор бар, голосовой үн менен берип аткан өзүбүздүн кабарыбыз орус тилинде же башка тилинде чыгып калып атат да, текстовойчу. Ошондуктан кыргызча үндү укканда эле ушул программа кыргызча эле текстти СМС кылып жазып берсе бизге аябай ыңгайлуу болмок. Анткени WhatsApp'та мына баарыбыз видеодо сүйлөшөбүз, үндүү кабарда беребиз, жазабыз дегендей. Ошондуктан Улутсофттун компаниясында ошондой бизден сунуш болуп атат. Мен жеке өзүмдүн атымдан рахмат чоң. Дагы уруксат берсеңиздер, Абдикарим Кырбаевич, экинчи сунушум бар эле. Ошо Каныбек Осмоналиевич менен мен таанышкан 2007 жылдан бери биздин агайыбызды мен тааныйм. Мен ушу президент администрациясында дин иштери боюнча комиссиянын куратору болуп, Каныбек Осмоналиевич ошол комиссиянын төрагалык милдетин аткарып, ошол жерде биз аябай жакшы чогуу иштегенбиз 2007 жылдан бери. Анан ушу азыр мына биздин мусулмандардын дин башкармалыгында өкүлдөрү отурат. Ошода бир сунуш сизге. Биздин ушу жума намаз башкалар болобу, биз бүт жанагындай арабча тилден ушу кыргызчага өткөзсөк, анткени баарыбыз мына кичинекей балдарыбыз, жаштарыбыз арабча көбүрөөк сүйлөп атат. Мен түшүнүп атам, балким ушу исламдын бир талабы араб тилин сөзсүз тилинде билиш керек, бирок кыргыз тилинде да мындай көбүрөөк пайдалансак, мен муну сиз колдойсуңар деп ойлойм. Анткени баары иншалла, альхамдулилла, өзүбүздүн мына Кудай шүгүр, Кудай буйрса деген сөздөр унутулуп кетип атат. Ошондуктан сизге да бир өтүнүч, эгер колдоону көрсөтсөңүздөр, ушул кыргыз тили ушул жагынан да өнүгөт деп ойлоймун. Рахмат чоң. Аябай маанилүү сөз, рахмат Тимур Мусарович. Анда эмесе, урматтуу жыйындын катышуучулары, жыйын токтоо алдында сөздү Каныбек Осмоналиевичке берейин. Сиз дагы кичине сүйлөшүңүз, анан кийин биз жыйынды. Бул жака чыкканым, бизде бир аз бир жакшы миссиябыз бар эле. Анча-мынча ушу сиздин областтардагы кыргыз тилине жан күйгүзүп активдүү иштегендерге бир аз өзүбүздүн комиссиянын ардак грамоталары бар. Азыр ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер, анан кийин бир эки ооз сөз айтууга уруксат болсо. Поручение кылам да. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын 2022 жылдын 17 июнундагы сыйлоо жөнүндөгү 29 буйругу. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 28 июлундагы 319 жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия жөнүндө жобого ылайык жана келген сунуштардын негизинде буйрук кылам. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүгө кошкон зор салым үчүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу
мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктары менен төмөнкүлөр сыйланышсын. Ардак грамота менен Каримбердиева Максатай, Баткен облусунун Лейлек районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин орун басары. Ашыркулова Гүлмира, Баткен облусунун Кызылкыя шаарынын мэриясынын жалпы бөлүмүнүн башчысы. Асанова Мерихан, Баткен облусунун Кадамжай районунун мамлекеттик администрация башчысы акимдин орун басары. Абдиллаева Айнура, Баткен облусунун мамлекеттик архивинин директорунун орун басары. Кошматова Жылдыз, Баткен мамлекеттик университетинин филологиялык билим берүү кафедрасынын доценти. Буйрукка кол койгон төрага Осмоналиев. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Урматтуу мекендештер, касиеттүү Баткен аймагынын жашоочулары, урматтуу кесиптештер деп айтсам болот, толук акым бар. Азыр Тимур Мырза абдан жакшы сөз айтты. Ооба, мен чынында ошол кезде абдан чоң иштерди чогуу жасаганбыз. Эгер эсиңизде болсо, биринчи жолу мыйзамды абдан катуу нормаларын киргизип, жаңы редакция өткөргөнбүз. Ошондо биздин Кыргызстандагы эң басымдуу кылган ислам конфессиясына өбөлгө түшө турган анын жайылышына ушундай чоң нормативдер кирген. Башка баягындай секталар, диний секталардын жолун бууй турган. Ошондо бир топ жеме да укканбыз. Бир топ сындар айтылган айрыкча Европа тарабынан. Ошол мыйзам дагы иштеп атат. Мисалы үчүн 10 эле киши кол коюп, кандайдыр бир сектаны ачууга укукка ээ болуп келгенде бир 15 жылдан бери. Ошону фактически биз 200 санга жеткирип токтотконбуз. Эми албетте ага аны улантып, аны ушундай биздин элдин купулуна толо турган, айрыкча биздин үрп адатыбызды, када салтыбызды, негизги курал болгон мамлекеттик тилибизди анан ошол эйфория менен экинчи орунга чыгарып алсак анда туура болбой калат. Ошондуктан Тимур Мырза абдан туура айтып атат. Аны мен ойлойм, урматтуу имамдар, урматтуу ислам конфессиясынын, ыйык ислам дининин активдүү кызматкерлери чынында эле биздин мамлекеттик тилди айрыкча саламдашуу, бир нерсеге ыраазы болуу жана башка өзүбүздүн ыйык аталардан калган сөздөрүбүздү кеңири эле пайдаланып, кеңири жайылтыңыздар. Биз муну баардык райондордо, баардык жерлерде айтып келе жатабыз. Эч бир башка тилдерден кем калбаган, керек болсо 2 эселентип, 3 эселентип ашып кете турган биздин ыйык сонун сөздөрүбүз бар. Урматтуу Абдукарим Карбекович, мен ачык эле айтышым керек, ыраазы болуп кетип бара жатабыз сиздердин областтан. Азыр түштөн кийин дагы бир нече ишканаларыңыздарды карап, ошол жердеги тилдин абалын мен түшүнүп турам. Ал жерде баардыгы ошол 90%дан жогору пайдаланылып аткан, колдонулуп атканы көрүнүп турат. Бирок өзүбүз да барып көрүп, өзүбүздүн баягы усулдук жардамыбызды берип, анан көйгөй маселе болсо чогуу чечүүгө аракет кылган иш пландарыбыз бар. Ошол жерде да көп нерселерди айтабыз. Кече Кызылкыя шаарында болдук, бир 3-4 ишканасында. Баягы ааламга жол айылдан башталат дегенди ошо сиздер баштап атасыздар. Ошон үчүн мамлекеттик тилдин динамикалуу өнүгүүсүнө, мамлекеттик тил өзүнүн дагы канаттарын керип, өзүнүн элинде, өзүнүн мамлекетинде ошол биринчи орунда тургандыгын
ошо далилдеп кете турган ишти биринчи сиздер жасайсыздар. Ошондуктан баарыңыздарга мен чын денсаулык каалайм. Укуктук нормативдик мыйзамдарды, башка жоболорду жасоого абдан катуу киришип атабыз. Азыр мына Улан мырза бир аз мындай жалпысынан айтты. Чынында эле бүгүнкү заманбап технологиянын эң алдыңкы авангардында болуш керек биздин кыргыз телибиз, мамлекеттик телибиз. Бул жаатта абдан катуу иштер болуп атат. Сиздер да бизге кол кабыш кыласыздар деп ойлойм. Биздин мамлекетибиздин эң башкы белгиси болгон мамлекеттик тилибиз жашасын, мамлекеттик тилибиз өссүн, башка элдердин алдында жүзүбүз жарык болуп, тилибизге сыймыктанып жашап, аны даңазалай турган мезгил келди. Ошого баарыбыз даяр бололу, кол кабыш кылалы. Рахмат баарыңыздарга. Daima ийгилик, жакшы ушундай бир иш сапарларда жолугушуп туралы. Анан бизден дагы бизде Баткенчи айтып коет, себетибизди кайтарып коелу. Себеби сиздер грамота бердиңиздер биздин кызматкерлерге, ошондо өкүлчүлүктүн атынан кичинекей сиздерге белек. Бактан Болоталиевна. Все, катышкандарга чоң рахмат. Жыйын бүттү. Рахмат.